Assalamu alaikum ардактуу Ошкобардын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, амансыздарбы? Ошкобар каналы өз көрсөтүүлөрүн улантат. Бүгүн 2021 жылдын 21 сентябры. Биз Ноокат жергесиндебиз. Тактап айтканда Төрөбай Кулатов айыл өкмөтүнүн Баглан айылында турабыз бүгүн. Баглан айылынан ошондо канча бээ, канча ат сатылат? 3 бээ, 1 ат сатылат. Сатууга коюлуптур 3 бээ, 1 ат. Ошолор тууралуу сиздерге маалымат берип бөлүшүп өтөбүз. Биринчи номердеги байтал экен. Бул Бышты байтал. Породасы кандай мунун? Породасы ошо Бишкектен келген таза кандуулардан. Таза кандуулар Бишкектен алып келингенби? Качан келди эле бул? Булар таймалында келген. Бул аргыраккы жайлоодон ушундай түштү булар. Жайлоодо от бой. Быйыл ушундай болуп калды. Үйүрдө жүргөн бирок. Үйүрдө жүргөн. Бидон деген атка коюлган. Видеолору ham бар. Будионский породадагы атка коюлган. Бирок жоош өтө үйүрү. Жоош. Эми баасы канча мунун? 160 деп атам. 160 миң кеми болобу? Кеми болот. Байталдын баасы 160 миң сом кеми болот деди. Колго жоош экен. Бээ издегендер ээсинин номерин акырында калтырабыз. Түз байланышып алсаңыздар болот туугандар. Биринчи номердеги кетти. Анда эмесе экинчи номердеги бээге назар салыңыздар. Мына экинчи номердеги 4 тыягак мындай чаар бээ экен. Бул канчаны тууган бээ эми бул? Бул бирди тууган. Бирди мына биринчи баласыбы? 4 жашта, 3 жаштан тууган. Бул ham жоош. Бул саалмал бээ. Саамал? Сай берет. Саам бээ. Колго жоош. О, жоош. Бул бардыгынын үйүрү бир үйүрү коюлдубу? Бир үйүрү коюлуптур. Бир үйүрдө жүргөн бээлер сатылат экен. Урматтуу көрүүчүлөр. Мына колуну менен сатылабы же өз жалгыз сатылат? Бөлүнүп. Жалгыз бөлүнүп сатылат экен. Bunun baası kançanda? 160 ming. Sağam bey izlegenlerge mi? 160 ming som. Kemi var dedi. Parodası kanday olup kalat bul beyin? Bulam şu yaktan taza kandulardan. Taza kandulardan çüydön alıp gelingen. Çüy örönünden alıp gelingen жылkı eken. Bu kança olup kaldı bul jakta Nookat'ta жүрgөнüne? 3 yıl oldu mu? 3 yıl. Bu kulunun ele gelgen be? Сааса да болот экен да. Үйүргө коюлган, бирок азыр кысыр бооздугу билине элек. Билине элек. Мына урматтуу көрүүчүлөр, жаккан болсо ээси менен байланышасыздар. Кайсынысын алсаңыздар. 160 миң сомдон деп экөө айтылды. Үчүнчүсү кайсыл болуп калат ошондо? 3-чү номердеги жаңа сыйбе экен. Жалаң кара бээлер коюлуптур да, түсү кара бээлер. Бул дагы биринчи туумабы же экинчиби? Бирди тууган бул дагы. Жаш бээлер экен да, мындайча айтканда. Бардыгы эле. Жаш бээлер экен. Бул сабалган эмеспи? Жок, быйыл сабалбады. Бул сабалбады. Мына аз баласы экен да бул, а? Наргы баласы. Бул адден. Кайсыл айда тууган эми баласы? Канча айлык? Майдагы? 6 айлык кулуну. Бирок кулуну эркек экен азыр, а? Ургач. Бирок сатылбайт кулуну. Кулуну сатылбайт экен. Бээ өзү сатылат экен. Мына 3-чү номердеги бээ. Мунун баасы канчанда? 180. Бул 180 миң. Бун Арап менен англичан аралашкан. Арап менен англичан аралашкан бээби бул? Арапский менен англичан аралашкан бээ экен. Үйүрү кандай үйүргө коюлду? Бардыгыныкы бир. Бардыгы Будионовский порода атка коюлду үйүрү. Бул тавролору бар экен, а? Кайсы конзаводтук ошондо? 2017. 17. Бул ошо Бишкек жактан келген. Бишкектен алып келингенби? Азырча ушул 3 бээ сатылат экен туугандар. Алып калыңыздар, бээ издегендер. Колго жоош. Колго жоош. Сааса бирини сааса болот экен.
көрөсүздөр. Жакканын алып калыңыздар. Баалар айтылды. Кеми болот туугандар. Эми 4 номердеги минилип жүргөн ат тууралуу маалымат алабыз. 4 номерге койдук. Мына 3 номердеги быштыны байкаңыздар, назар салыңыздар. Даяр минилип токулган бышты экен. Бою канча чык болот? 1.60'dan ötse gerek. 1.60'dan ötөт. 1.60-65'in тегерегинде болуп калат экен да. Боюну алганда 1.60-1.65'in тегерегинде болуп калат экен. Быштынын породасы кандай? Bujon uydap kelgan bulam. Bujon uydап келген. Каяктан алып келинген? Бишкектен алып келинген. Аза элек жаздан саят деме? Yok boş gerek. Жок. Таза. Жоğuştu, жоğuş ana. Жош. Takaga 4 жоğuş. бутунда да така барбы азыр? 4 butunda yan var. Качан үйрөтүлүп минилген эми? Канча? Ne oldu öyle? Эрте жаз үйрөтүлгөн. Jaylovda жүрgөн. Жайлоодо жүрүп келдиби? Не, үйүрдө жүрдү анда. Jaylovdan kelip mal izlep bakınlarım neme oldu. Hara oldu. Жайлоодон келген бойдон жүрөт азыр. Баасы канча анда? 150 de olsa. 150 Kemi bulam. 150 миң сом кеми болот экен. Мына көрүңүздөр, сиздерге чыгарылышыбызда бышты жана 3 бээни көрсөтүп өттүк. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Эми ээсинин номерин айтып өтсөк, плюс 996 700 555 benim. 555 менен 01 01 46 92. 4692 номерине чалсаңыздар болот. Дыйкандын өзүнөн алып аласыздар. Эми булар дыйканчылык мындай менчик эле да алды сатты эмес. Yok, yıkancılar. Дыйканчылык. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыздын соңуна чыгабыз. Саламатта калыңыздар. Ош Кобар каналы сиздердин кызматыңыздарда.